казып чоңойтуп койтур. Буну канал депчи, канал деп туруп чоңойтуп койтур. Прокуратурага берип, анан прокуратура азыр президенттин буйругун жокко чыгарып, президенттин указаниясы менен кызыл китеп алган. Олордукундан айтканда жасалма кызыл китеп алган эмес. 30дан аш службасы Бардыгынын колдору бар. Эми себеби бул жерге архитектурный чимелерин коюп берген. Ошол буйрук менен кызыл китепти алган. Ипразем деген ишкана бар. Ал жерде бар документтерде жайыт деп бул жер дөң болгондук жайыт деп берилген. Бул жерде 300дөн ашык үй бар экен. Анан бир гана ушул эжеге гана, ушул эженин гана жерин кызыл китебин жокко чыгарып атыптыр. Бул жер фундамент куюлгандан кийин эле токтоп калгандан кийин улантып кеткенбиз. Бир канча жолу келип утуру текшерүүгө келдик дегенде биз келип ушул жерде карап турганбыз. Ушул жерде кайсыл жака кандай акчалар төлөнө турганын бүт баарын кассага барып, чек менен барып төлөп жүргөнбүз. Тааныштары аркылуу эле болуп калды деп ойлойм. Себеби бүт тааныштары барып атты сотко. Мени жесир, мен жаныма барып суранды 5-6 жолу төлөйкөндөн жер кылып берем деп 250 миң алып туруп, ошо Алмаз деп коюп экен, фамилиясын билбейм, ооба. Жакшы, силердин кызыл китебиңер бар экен деп келген. Одан кийин силердики мыйзамсыз экен деп. Бул кызыл китепти президент келип да буза албайт. Ал бузуш үчүн буларга компенсация берилет. Мен абзал айтам, мен журналист эмесмин, же блогер эмесмин. Мен ушул ачык чындыкты айтып коём. Бул жерде 30 жыл болгон. 30 жыл мурун бул жерде бир миллиарда бир аксакал раматыл иштеп жүргөн. Жок, бирекөөсүнөн жерде бир туугандан эле мында келип казып болсун, бойну жумуп калат керек. Обязательно камчы кытышасы келип, компас менен чалып, же Садыр Нуркожоевич келип сөккөндө ишти кылбастан, мына өзүңүздөргө тиешелүү органдар, силер карашыңыздар керек ушундай нерселердичи. Ассаламу алейкум. Сиздер менен жалгыз аскер, аты жөнүм Закир Кубанычбек. Бүгүн жанагы эле Төлөкөн айыл өкмөт. Ушу Төлөкөн айыл өкмөтүндө турабыз. Бул жерге мурдагылар кандай иштеген, элдер өзү билет. Мындай сиздерге жеткирип айтып кетейин. Элди тоноп, алдап кеткен. Ушул Төлөкөн айыл өкмөтүндө иштегендер. Азыр бир ушундай ситуация болуп тур. Бул жерде курулуш башталган. 2013-2014 жылы курулуш башталгандагы мыйзамсыз деп туруп токтотулган, андан документтерин кылып 7 жыл 8 жыл чуркап жүрүп, акыры президентибиз Садыр Нуркожоевичтин указаниясы боюнча ушу жердин маселелерин бүтүргүлө деп туруп буйрук берген. Ошол буйрук менен жерди бүтүрүп алат. Бүтүрүп алып, адистер келип текшерет, жерди ээсине берет, эже налогун төлөйт, кызыл китебин төлөйт, госакты китебин төлөйт. Мындай айтканда өзүнүн чыгачасын кылып бүткөндөн кийин азыр ушул жерди, ушул китепти жокко чыгарып атат. Ушул жөнүндө кыскача маалымат бул жакта ушу Төлөкөн айыл өкмөтүнүн эл башчысы экен, ушуга сурап алайлы. Ушул кандай болуп туруп жокко чыгып атат? Бул ким, буга ким себепкер болуп атат? Ошол жөнүндө бир кыска маалымат берип кетиң. Бул боюнча айта кетсек, бул жерде Кара Суу малында комиссия 3 жолу келген. Ал комиссияда президенттин жарлыгында 30дан жакын адам бар. Ал жерде бардык жетекчилер бар. Алар келип көргөн. Мунапс менен китеп алганын билебиз. Бүгүн комиссиялар барды келген. Келип көрүп ушул алсын деп Келген. жетекчилери келген, бардыгы берген. Алды. Китепти алды, уруксатты берди, а? Берди. Азыр сиздерге подсъемкадан коюп коебуз. Жогору жакта кичинекей арык. Ошону канал деп туруп, азыр. Ал жакты көрсөңөр, мына кичинекей эле арык да? Кичинекей эле арык. Анан азыр ана бочка турат, о жак тарткан. Ошол жерден мына бурчка чейин казып чоңойтуп койтур. Буну канал депчи, канал деп туруп чоңойтуп койтур. Эми Алымбек, буну канал деп чоңойтуп коюп, бунун мындай айтканда бирөөнүн кызыкчылыгы бар да. Бул жөндөн чыгып койбойт да, жөндөн бул меге мындай айтканда кызыл китепти жокко чыгарбайт. Анан арыз тилинде прокуратурага берип, анан прокуратура азыр президенттин буйругун жокко чыгарып,
мындай айтканда кызыл китепти жокко чыгарып коюп атат да. Бул кимдин кызыкчылыгы, бул кандай чыгып атат? Ошол жөнүндө бир кыска маалымат. Садыр Жапаров жер кодексин каршы пикир менен артка кайтарды. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңеште кызуу талкууланып, кийин коомчулукта катуу нааразылык жараткан жер кодексин каршы пикири менен артка кайтарды. Өлкө башчы бул чечимин Кыргызстанда жеке менчик кол тийгиздиги менен түшүндүрөт. Эгерде огород же турак жай турган жер мамлекеттик максатка зарыл болсо, анда анын ордуна компенсация төлөнүп, же башка жерден тийиштүү жер тилкеси сунушталышы керек. Бул өлкө баш мыйзамында каралган. Жогорку кеңеш бул жер кодексин быйыл 13 февралда кабыл алган болчу. Бул жөнүндө айта кетсек, прокуратура айтып атат, бул жерде жаңы арык деген неме бар деп. Документ боюнча бар экен, ошону текшердиңерби? Ал документ боюнча илгери болгон экен. Бирок бүгүнкү күндө эгерде макул буну жокко чыгара турган болсо, ушул жаңы арыктын үстүндө 300 үй бар. Аны буга чейин коррупционерлер сатып ушундай кылып аткан. Мынаны казган адам деле ушул адам өзү 40 жылдан бери суу тармагында иштейт. Ошол кызматтык абалынан пайдалануу табы ошол бир себептер менен келип ушуну казды. Былтыр 17 август күнү казган. МВДга арыз жазган. МВД келип ону жабып койду. Түшүнүктүү. Эми мынандай болуп атат экен да азыр Кыргыз элин. Бул жерде бир айыл өкмөттүн адиси деп, жер адиси деп ишенебиз да. Айыл өкмөттө иштеп атат. Мындай айтканда текшерилбеген кадрларды коюп, же болбосо мурдагы биздин бандит башкаруу болуп жүргөн ошол убакта коюлган адамдар келип 50 тоноп атат дегенге болуп калды. Аз кыскача айтсам, бул жерди президенттин указаниясы менен кызыл китеп алган. Олордукунда мындай айтканда жасалма кызыл китеп алган эмес. Буну ушул жер адистери келген, Бадаканал келген туурабы? Бардык службага келген. 30дан аш службасы бар. Бардыгынын колдору бар. Эми себеби бул жерге архитектурный чимелерин коюп берген. Азыр эми өздөрү китептерин көрсөтөт бардыгын. Видеого тиркеп кетем. Бардык документи бар экен. Азыр съемка болгон, бардыгы Google'дан ачык айкын көрүнүп турат. 2014-жылдан Google'дан көрсө да болот. 2014-төн 2025 чейин бүгүнкү күнү турат. Сүрөттөр бар экен, видеого кыстарып кетем. Эми мындай болуп атат. Азырчы бул президенттин указаниясы менен ушундай бүтпөгөн ызычуу жерлерди, чектерди ушинтип өткөзүп, адистер бар текшерсин. Бизге мисалы өкмөткө зыяны тийбей турган жер, бериле турган жер болсо берип бүтүрсүн деген буйругу бар. Ошол буйрук менен кызыл китепти алган. Мына кызыл китепти дагы көрсөңүздөр болот. Ошол кызыл китепти берип, текшерип алгандан кийин бунун ээси эски фундамент куюлгандын үстүнөн бул дагы жаңы фундамент куюлуп атат. Өдө көтөрүп атат. Бир аз пас экен бул жер, Бул жерди канча жылдан бери кимдин алтында болуп келген ушул жер? Кимдин үлүшү болуп келген? Кийин анан кимге өткөн? Мен билгенден бул жер Асылбеков Фарида деген эженин үлүшү мына жерде. Бул Фарида эже сизсиз, Ушул Учар айылынын эле тургундарынын үлүштөрүнүн баш жагы болгон. Анан биринчиден бунун багыты бул жер жайыт жер деп берилген. Бул Гипрозем деген ишкана бар. Ал жерде бар документтерде жайыт деп бул жер дөң болгон деп жайыт деп берилген. Суу ал өдө жокто болуп атат. Азыр ошол суу кичине өзү арык болгон экен. Арык болуп туруп, азыр ушул жер гана чоңоюп атат. Ушул жерде гана казып коет. Бир гана сиздердин гана китебиңиздерди жок кылып чыгарып атат. Ушул жердеги ушул жарандардын гана Учар айылынын Асылбек Фариданын гана китебин жокко чыгарып атат. Урматтуу кыргыз эли, комментарий жазып, лайктан басып бөлүшүп коюңуздар. Бул жерде бул чындап бул мындай айтканда андай десем адамды маскарлагандай, мыскылдагандай болуп атат да. Бул жерде 300дөн ашык үй бар экен. Анан бир гана ушул эжеге гана, ушул эженин гана жерин кызыл китебин жокко чыгарып атыптыр. Мына эже дагы бир өзүнүн мурдагы айыл башчыга алданган жөнүндө кичине маалыматтан берип кетсин. Эже өзүңүз аты жөнүңүз. Мен Асылбекова Фарида. Мен ушул фундаментти 2014-жылы 2013-жылы баштап 2014-жылы куюлган. Ошол биринчи токтом чыккан. Андан кийин ол фаршевый болуп калып,
Андан кийин дагы аркасынан чуркап, бул жер фундамент куюлгандан кийин эле токтоп калгандан кийин улантып кеткенбиз. Документке жүгүргөнбүз. Ушу 4 жылдын аралыгында кызыл китеп колубузга тийди. Ушу Кара Сууда. Бул президенттин чыккандан кийин. Президенттин указаниясы чыккандан кийин чуркаганбыз Кара Сууга. Ошондо сиз адистер келип тактап текшертүү анан берген жерде. Бир канча жолу келип утуру текшерүүгө келдик дегенде биз келип ушу жерде карап турганбыз. Ушу жерге барып кайрыласыңар, ушу жерге барып кол коесуңар деген жерине барып, ошончо жыл күтүп туруп, анан кийин президенттин жарлыгын баягындай тебелебейбиз, биз үйдү салып албайбыз деп, ошону президентти сыйлап, ошол бүт бардыгы такталгандан кийин анан биз чуркап баштап бүтүргөнбүз. Андан ошол фундаментиңиз токтоп калыптыр. Азыр эски фундаментиңиз бар экен, анын үстүнө азыр жаңгылап тур фундамент курулуп атат экен да. Эми мындай болуп калып атат да, азырчы бул эжени мындай айтканда өкмөт мындай тоноп атат деп койсок болот экен да. Эмне дегенде, эже кызыл китепке гос налогторду төлөдүңүз. Төлөгөнбүз, бардыгын төлөп, ошол жерде кайсыл жака кандай акчалар төлөнө турганын бүт баарын кассага барып, чек менен барып төлөп жүргөнбүз. Ошондо сиздерге примерно канча миң сом төлөдүңүз өкмөткө ушул кызыл китепти алыш үчүн? Кызыл китепти 12 миң канча дагы бир жерге төлөнүш керек экен. Ошондой азыр эсимде жокко, толук көп жерге төлөгөнбүз. Ошондо общий алганда 50 миң, 60 канча миң примерно алган? 50-60 миң кеткен. Төлөгөнбүз. Төлөй турган жерлерине баарына төлөп чыкканбыз. Мынантип жөн эле алдап алып алган эмеспиз да. Түшүнүктүү. Эже жер адисине барып, архитектурага барып, акчасын төлөптүр, гос налог төлөптүр, кызыл китептин салыктарын төлөптүр, 50-60 миңдей чыгаша кылыптыр. Ошентип кылып келип туруп, азыр кызыл китепти жокко чыгарып, мен токтомду тиркеп кетем, көрөсүздөр. Кайра эжекеге мындай айтканда штраф салып койгон да. Бул мыйзамсыз деп чыгып. Азыр келип ушул бардык документ, мен ойлогон эмесмин буну жокко чыгарып берет десе. Бул көрсө, бул мына Талай деген кишинин тааныштары аркылуу эле болуп калды деп ойлойм. Себеби бүт тааныштары барып атты сотко. Өзүнө караштуулар барып атты. Өзү тил үйрөтүп, менин күйөөм бар, 4 балам бар. Мени жесир, мен жаныма барып суранды 5-6 жолу, анан кийин ооба деп суунун эмесин уруксатын берип койдум деген кишилер болду. Мен ошол жерде дагы мындай чындык жок бул жерде деп аркасынан чыгып урушуп кетип аткам. Түшүндүңүздөр, бул мындай айтканда жесир аял деп мени сураган үчүн мен кол коюп бергенмин дептир да. Алдап ошентип сүйлөтүптүр. Бул кандай болсо да кол коюлду, акылың болсо келип текшердиңби, колду коюп коюш керек эле. Койдуңбу, койгондон кийин ол жерде мыйзам чегинде жооп бериш керек. Бул койгон адамды дагы, берген адамды дагы мыйзам чегинде текшериш керек. Анан азыркы мына китепти жокко чыгарып аткан адамдарды дагы мыйзам чегинде жазасын алыш керек. Качанга чейин мына карапайым элдер ушундай айтканда бейбечара карапайым элди сыргырып, ыйлап жүрө берет. Эми бул чекке чейин сиз дагы айыл өкмөт сизге угушум боюнча акчаңызды алып туруп, жер кылып берем деп туруп 250 миң алган. Төлөйкөндөн жер кылып берем деп 250 миң алып туруп, ошол касы Алмаз деп коет экен, фамилиясын билбейм, ооба. Фамилиясын билесиздерби? Ошо айыл өкмөттө өкмөт болуп турган, ошондо 250 миңден нак алып кирип берип, төлөйкөндөн жер болуп калат деп эме болуп, ошол бойдон жок болуп кеткен, жер тийген эмес, ошол калып кеткенбиз. Урматтуу мына Камчек Кыдышаевич, эгерде көрүп калсаңыздар, мындай айтып кетейин, мурдагы айыл башчы бизде таанылган Бойко болгон. Бойконун ушу балдары келип, эжеге 250 миң сом берсең мен жер кылып берем деп алдап кеткен. Бул жерге чейинчи. Андан кийин 250 миң сомун алданып калгандан кийин анан ушул жерди мыйзамдаштырып атат. Эми эженин сөзү боюнча угутасыздар, президенттин указаниясы боюнча ушул документтерге чуркап
гос налогторун төлөп ушул кызык кетти алдым деп атат. Эми азыр мына жокко чыкканы ичиң ачыштырып атат да. Ичиң ачыштырат. Мына бул мен жок болот деп ойлобогом. Себеби биз канча жыл күттүк, бул нак бизге документация туппа туура болуп, президенттин жарлыгы менен келип атса, биз жок болот деп ойлогон эмеспиз да. Ошону келип туруп мына өкмөттөгү баягы чала иштегендер жокко чыгарып коюп атат да. Таныш билиш кылып туруп. түшүнүктүү. Эми мындай кылайлы. Азыр мына өтүп туруңуз да, мына каналды көрсөтөйүн, анан фундаментти көрсөтөйүн. Эми бул эжеке мына айтканда чындап эле ушул бала чакасын багам деп фундамент курган. Анан бул жер мыйзамсыз экен, бирок үлүш жери болгон. Мыйзамсыз экен деп токтоткон, 2013-жылы баштап туруп токтоткон. Качан ушул кызыл китепти кылам, мыйзам чегинде үй салам деген. Анан мыйзам чегинде үй салып, то есть кызыл китепти бүтүрүп, андан мурдагы фундаменти турат астында кичинекей, анан тас болуп калган. 10 жылдан бери туруп фундаменттин мындай айтканда жарылып, жараксызга чыккан да. Андан кийин былтыр мынтип жаңы фундамент куруптур да. Өзүңөр көрсөңөр. Мына жакыныраак тартын да мына. Мынтип фундамент куюп келиптир. Былтыр ушул келгенден баштап ушул куюп аткан моментте ызычуу башталыптыр кайра жаңыданчы. Бул жер мыйзамсыз, бул жер мындай деп бетон куруп аткан да. Сен айтып атасың, былтыр бетон куруп аткан малда бул жерге кимдин баласы келип кандай кылды дейт? Талайканын баласы келип, биринчи келип. Бул талайка деген бул мына жак таркын да. Аны үлүштүн. Ошо үлүштүн эгасы. Ошо үлүштүн эгасы. Ооба. Анын буякта жери болгон. Ооба. Мына жагын тартып кой. Ошо үлүштүн жеринин үстүндө ошол жак ушун жери болгон. Буну башка бирөөгө сатылып кетиптир дагы, ого алдырып коет. Ошонун алдырып койгонунан азыр буну башка бир адамга алдырып коюп атат да. Ошонун баягы мына аламынан азыр сиздерге дагы жокко чыгарды. Ооба. Биринчи бизге СМБга жаздырган. Кара сууга СМБга барып, ким бир нерсе деген тергөөчү чакырып, биздин документтерди копировать этип, полный копиясын алып калган. Санагыларчы алып калган, иштеке таппай баягы жерден. Анан отурушуп калышты. Анан кийин бир маалда мунун эгасы келип, мен дагы бир нерсе парник кылам деп, мынакача аткана кылам деппи. Неме кылып калган. Анан келгенден кийин бул келип, ого чейин жакшы силердин кызыл китебиңер бар экен деп келген. Одан кийин силердики мыйзамсыз экен деп, мына бетонду биринчи үстүн топурак засыпка кылдырып, ошону төктүрүп тегиздеткенден келип мына жер чугуп кетти. Бул канал болот деп, буну образно койгон. Бул барып жазган. Аяк жерге ол жерде каналдын местасы бар депчи. Анан келгенде бу жерде канал жок болуп калды. Анан кийин бул экскаватор алып келип, ишкананыкын. Ол жерден мына жерге чейин эле. Мына семент 25 метр. Где-то бир 35 метрди эле канал кылып көрсөтүп койгондо баягына. Нары жагы арык боюнча турат. Эми буну дагы бир ой чыгарылат да. Бул жерде ар бир ошо айыл өкмөттүн адистеринчи жакшы көзөмөлгө алыш керек да. Бул ошо суу чарбасы. Эми өзүнүн немесинен пайдаланып суу жерди кылдат да, экскаваторун алып келип өзү суу чарбада иштейт ала. Суу чарбада иштейт, ооба. Мындан карап туруп, бул үлүштүн ээси суу чарбада иштейт экен. Ооба. Анан ошол жакта бир жок документти табып, ушундай канал болот деп ушул жерди каздырып кетиптир. Мен азыр спутниктен дагы жогорудан да видео тартып көрсөтүп коебуз. Бул канал чындап эле бир узагы бир 50 метр чыкса чыкпаса жок. Нар жагын көрдүм, ал жак арык экен. Эми мындай өзүнүн кызмат ордунан колдонуп туруп бул жактарды сыздатпаш керек да. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, жакшына көзөмөлүңүзгө алып коюңуздар. Эми азыр шаардык соттон чыкты да, токтом жокпу? Ооба, шаардык соттон чыкты. Жыгылы ошол жерге барганда деле суу чарбадан бир 4-5 барды. Мына немеде бир прокурор бала бар. Ошол аралашып, булардын арыгын чабып эле кошулупчу. Неме деген. Ким эле прокурор? Бекжан деген бир прокурор бала бар экен. Баласынын досу болот. Баласынын досу болот экен.
совместный çok iş öyle çokka çıkarır. Бул ошол мына чектин ким дедиңиз? Талай деген аканын аяшуулу болот. Ошол жокко чыгарып койду да. Бу жерде баягы эме сүйлөткөн го. Прокуратурадан ошонун чечими менен болуп калат экен го. Ошол баласынын досу болгондуктан ошол чечип койду жокко чыгарылсын деп. Сот дагы ошентип эметип койду. Бирок сот өтө тартты бизге. Анан акырында эме кылды, прокуратурадан чечим чыккандан кийин ошонун сөзүн колдош үчүн сот дагы жокко чыкты деп койду да. Бул таныш билиш болуп атпайбы бу жерде? Урматтуу кыргыз элим, ушу тааныш билишти качан токтотобуз? Качан ошо биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн мына жөнөкөй эл сыздап жүрө берет. Мына уят да, уялыш керек да, эми болбогон жерге ушунча адамды сыздатыпчы. Эми бул эжени деле туура түшүнүш керек. Мыйзам чегинде кылып атат. Мыйзам чегинде кызыл китебин алды. Кызыл китепти президенттин буйругу боюнча эч ким жокко чыгара албайт. Бул кызыл китепти президент келип да буза албайт. Аны бузуш үчүн буларга компенсация берилет. Бул заранее айтылат. Бул жер ушундай кароол жерге түшүп калыптыр, же болбосо бир өкмөткө керектүү жерге түшүп калыптыр. Мен сиздерге башка жер берейин деп туруп ушундай компенсация төлөп берет. Же болбосо акча түрүндө, же болбосо ушундай жер түрүндөчү. Ошондой нерсе берилбептир. Наоборот, бул эжени кайра тоноп атат да, мындай айткандачы биздин Кыргызстан тоноп атат да. Бул Кыргызстандын атынан келип атпайбы ушу райондук соттор, райондук водоканал деп атат, мына жерде өзүнүн кызыкчылыгы менен келип атат. Ушуларды жакшына көзөмөлгө алайлы, урматтуу кыргыз элим. Ушуга Нол жерде адысы неме да, нол жерде арык өттү го. Ушул жерде прямой бар учарга кирип кеткен. Где-то бир 200дөй үй бар. Жокко чыгарса полный ошонун бардыгын жокко чыгарсын, унчукпай калабыз. мына айтып атат, ушул арыктын жээгинде 200дөн ашык үй бар экен. Эми бул бир эле адамдыкын жокко чыгарыш дагы туура эмес да. Булардын бардыгын тукуш керек. Эми бул эжеке кеч калыптыр, документти кеч бүтүп, үйдү заканса бүтүрө албай калыптыр да, аягына чыгара албай калыптыр. Ошондон ушундай нерсе болуп атат. Ал жактагы элдер уже үйлөрүн бүтүрүп алган. Алар менен уже соттошуп андалса, мындай айтканда резонанс болот да. 20 жыл болуп калды ошо түшкөндө. Бул өтө уят нерсе, урматтуу кыргыз элим, ушуга жакшына көңүл буруп койгула. Мен да абжал айтам, мен журналист эмесмин, же блогер эмесмин. Мен ушу ачык чындыкты айтып коем. Эми бул жерден мага бир пайда жок. Бул жерден бул 1, 2, 3 семья сыздап атат да. Айыл башчы мындай айтканда чындыкты көрүп туруп ушул жерге келип атат, айтып атат. Эми бул жагына өзүңүздөрдүн колдооңуздар менен ушуну колдоп коюңуздар. Каналды бөлүшүп коюңуздар, катталып коюңуздар, комментарий жазып коюңуздар. Өкмөткө, Камчек Кыдышаевичке, Садыр Нуркожоевичке жетсин. Президенттин указын, президенттин указын жокко чыгарып атат. Ошого жакшы көңүл буруп коюңуздар. Азыр бир сыйра видео тартып чыгарып коебуз. Ушул жердин тургуну, ушул чек тем элеси. Бул эженин, Фарид эженин бир тууган агасы болот экен. Ушу сиз өзүңүздүн ой пикириңизди мындан айтыңызчы, бул кандай болуп атат мына? Эми салам алейкум. Биринчиден урматтуу меймандар, урматтуу таксырлар. Сиздерди мына бир көңүл буруп коюңуздар мага. Бул жер мен 2014-2013 өзү билгенибизден бул жерге 30 жыл болгон. 30 жыл мурун бул жерде бир мынерде бир аксакал ыраматыл иштеп жүргөн биздин абаларыбыз. Ал жерди биз билбей жүргөлө анан кийин туура келип калып карасак бизге туура экен, ушу биздин өзүбүздүн үлүшүбүздүн башы экен. Бул жер дөңсө болуп жаткан. Бул жерди канча расход кылып, сүрдүрүп, тегиздетип, атам раматылык ушу карындашыма берген жердечи, подарка депчи, карындашыма ошо үй салып алсын, ошол жерде жашасын депчи. Эми мен билбейм, ушу мына мен өзүм соседим болот, Талай эке. Бул именно келип туруп эле, именно мына жерден наракка 20 метр, буняка 20 метр жерди казып кой. Бул не кызыкчылык? Мен бул көргөй атмын, бүгүн келип көрүп атам. Каналды чоңойткону. Каналды чоңойткону. Бул неге кызыкчылыгы түшүнбөйм. Бунун аркасынан себеби мен бир айта турган сөзүм бар. Бунун аркасынан мына жака бунун жерин бирөө алып алган. Айыл өкмөттө иштеген. Бир айыл өкмөттө иштеген бирөө саткан. Анан ошо алып, дагы ошо түшүнбөйм. Айыл өкмөттө ошо коррупция киргизип жүргөн анаракка. Анан бул келип именно бетон өзү
жаңарқай есептесем мен келгенде егерде мен болбой калдым да мынау үйден наракка тагы 5 метр нарак бар. 5 метрден нары. Оны мынау өзбек кишилер салып алган ушунун түгүндө жаңарак. Она талдар турат. Өзү көрүнүп эле турат. Мына жерде атандырмасын берген. Ошол кызыл китептериңизди бериңиз да эжеке. Бул полный документальный болгон да булар. Арыздар жазылган. Мына Мына Костакты бар экен да. бүт арыздарда президенттин беркилеп Документтердин толугун видеого тиркеп кетем. Эми мындан карап кол, эми бул эже Жаны Кашайып жакшы даярданып тур. Мына документтерди карагылачы мына. Мына папа съемка бар экен, мына Google'дан 25-жылга чейин бул 2013-төн бери экен эже. Бул Талай ака бул жерге бир эле ушул жерди жокко чыгарып атат да, мындай айтканда. Жок эле документ. туугандарына асылбайт. Туган мен сотко деме кылып койсом, бул таанышы дагы айтып атпайбы баягы прокуратура. Силердин эле жериңер берилдиби? Биз ошо жерди эле карайбыз, биз башка жакты карабайбыз деп. Муну аягына чейин чыгабыз. Мындан карап турлар. Көрдүңөр, бир эле ушул жерди карап атыптыр. Бул жерде 200дөн ашык үй бар экен. Бул жерге арызданган, даттанган мына Талай деген Сайдиктер түшүп кеткен. Сайдиктер түшкөн. Сайдик Куттум турат ошо ушунун жаңарыктарда. Жаңарык. Бул жокко чыккан, бул ошо жаңарык деген жок бул. О, эч ким берди көргөн. Мен туулганда деле жок эле берди. Кичине арык өткөн. Оны келип туруп, ошо Талай деген ушу жер мындай жаңарык болгон эле деп эме портретин көтөрүп барыптыр. О, атам замандагы портретти көтөрүп барыптыр, бирок кече сотто. Анан ол берди карабай, нагыл Аравандын баягы каналдарын караш керек экен. Өзү мына адвокат менен сүйлөшсөкчү. Берге тиешеси жок. Мусор тыгылып жатат дейт. Ошолорду карабайбы, биякта эмне кылып жүрөт, ол эмне кызыкчылыгы бар деди эле. Мен айттым, мына жери 2-3 адамга сатылып, ала менен бир эле биздин жерибизге асылып атат деп ошентип айттым сотко дагы. Сот дагы туура эле кабыл алды. Эми чындыгында сот болушунча эле мен тарап болду, бирок прокуратурадан басып койду. Ошо Аяш уулунун эмелери экен, бүт ошого караштуу экен. Биз сүйлөй албай эле калып кеттик. бул жерде дагы деле тааныш да, ошо таанышты токтотуш керек да. Эми муну көп сүйлөптүн кереги жок. Буну урматтуу бийлик өкүлдөрү, КМБ, СМБ, тиешелүү органдар мындай адилетсиз иштер болуп атат. Ошону жакшына көңүл буруп карап койгуңуздар. Эң главный биздин президентибиздин указын жокко чыгарып атат. Мындай карагандачы. Ушуга жакшына каратып койгуңуздар. Мына карапайым элди сыздатпайчы. Өзү бул жак кичинекей эле арык болуп турат да, мына лоток да. Бул жерде көп болсо 300дүк труба да мына. Бул жагын көргүлөм, ушул кандай неме болсун. Жаңарык болсун. Үйлөр турат. А эми бул жагын көргүлөм. Ушул жердин 30 метр кылды казып коюп атат. Бул эми мындай тийиштүү органдар эми келип көрсө, бир адилеттүүлүк чечим чыгарып берсе да. Хорошо, майлы биягы до конца неме болсун, жаңарык болсун. Болбосо бардыгы болсун, 300 үйдү тең алсын. Мына мыйзам чегинде иштеп берсин ошо. Мына баха айтып аткан бул жак арыктын ылдый канал. Арыктын суунун жогорусу арык да. Эми Бактака, мына участок, электрический участок коюлуптур да мына жерге. Буну ким коюп уруксат бергенби? Бул сиздергеби? Ол кыскасы буга участокке уруксат алыптыр. Экам сен указ болосуң, а? Эгин участокте уруксат алдыңбы? Ош электродан документальный бар, участоктун номери дагы бар. Өзүм койгонмун. Жер берерин астында алар да келип көрүшкөн, анан келип уруксат берип, мына жерге. Мына столбаны алып келип коюп өзүм. Сызымды трансформатордан тартып 300 метрден. Полный документальный кылып берген. Мына айтканда бүтүрүп тур да, мыйзам чегинде баардыгын бүтүрүп тур. Бул жерде ток урдуп алыптыр. Уруксат алып участок коюптур, столбо коюптур. Анан ушул бир жарандын, Талай деген жарандын жеке кызыкчылыгы менен мына өзүңүздөр эле көрүп турсаңыздар, мына мен азыр көрүп атам да, мына жердечи. Мына жаңы эле казылган да, бул свежий да. Бул качан бул былтыр казылган ошо эт мына. Былтыр казылып свежий болуп турат да. Андан жүрүп мына
ушул арыкты каналга айландырган мына Талай ака. Ödesine küçük yetmeydi. Только ошого шеге күчү жетти да. Өйдөсүндө туугандары жашайт. Ödesinde туғандары жашайт. Бирок бир экөөсүнө эмнеде без туғанын эмне мында келип казып көрсөм мойнун жылып калат керек болсо. Вообще күчү жетпейт аларга. Эми келип ушу Келip именно ошо карындашымдын жерине эме болупту да күчү жетти да. Бул эмнеге кызыкчылык болуп атат түшүнбөйм. Мен муну тегеле байкабай жүрүпмүн, билбей жүрүпмүн эле. Мына бүгүн келип көрүп атам. Өткөн карындашым бир ыйлактап барды эле, жиним келип салы коем ач үстүндө унчукпай эле туруп турайынчы деп. Азыр эми бүгүн именно келип көрүп, жокко чыгар дегене жарым чыгып келип атат. Мына ылдыйын көрүп атасыздар. Мына арыкты караңыздар, болбогон эле. Мынакей болбогон. Мына ушунча эле, ушунча суу агат. Ушунча мына бир карыш суу агат. Мына эле мына 2 карыш. Ол болсо өлчөп келип туруп онан карап болот. Канал кылган. Бир катта канал кылып койдуруп. Hiç бул эмеге ham жатпайт. 2 метр. Кудайга ham жакпайт. эми мына эл ишемей каласың. Мына кара. Суу солдон оңго алып кетет да, мына ылдыйга карапчы. Ушунайынан ол аркы ме жака тартып койгон, фундамент жака карап турат. Мына фундаментти башын тарттыңбы? Ошол жака барып, мына мындай айтканда суунун башы арык болуп башталат. Аягы канал болуп өтүп атат. Бул шермендечилик да, канал Мына кара, ол дагы бир мындай да. Майлы суунун башы арык болуп кетип атат. Карындашымдын үй аркасы канал болуп туруп, дагы онун нарагы дагы арык болуп кетип атат. Ошо жерде эле казган. Наракта дагы баягы 30-ка деген лото коюп койгон ана сосед. Мурун эми биз сосед болгонбуз да, үлүштүн башы дегенде булар эми сосед болуп койгон, бизге сосед деп сүйлөшөбүз. Нарагы даканса ошондой лоток турат. Азыр көрсөңүздөр ham болот. Өзү көрүп келдиңиздер го. Рахмат ака. Мына эми эмне айтып коеюн. Азыр ошо Талай деген жарандын тууганы, тага журту, аяшуулдары прокуратурада, СМБда, ошо сотко тиешелүү органдарда иштейт экен. Ошолордун жардамы менен бул кызыл китепти жокко чыгарды. Мунун кийинки максаты кандай экенин билбедик го, бирок документи боюнча мына арыктын башталышы, бүтүшүн баардыгын тартып көрсөттүм. Мен бул мындай айтканда тууганчылык болуп кетет да. Ошо тууганчылыкты токтотойлу, урматтуу кыргыз элине. Тууганчылыкты деп туруп мынтип бир жөнөкөй бир карапайым элди сызгыртасыңар. Буларды андай жаман жолго түрткү болбогула. Бул жер эртең ызычы болот. Мындай айтканда эки үй бүлө мындай айтканда душмандашып калат. Ошого жакшына өзүңүзөргө мына анализ кылып туруп, комментарий жазып, бөлүшүп, бийлик өкүлдөрүнө жетсин. Бийлик өкүлдөрү көрүп аткан болсоңуздар, обязательно камчы кыдышаш келип камчысы менен чаап, же Садыр Нуркожоевич келип сөккөндө ишти кылбастан, мына өзүңүзөргө тиешелүү органдар, силер карашыңыздар керек ушундай нерселердичи. Ушундай канал бар экен. Мурдагы адистер келип атканда, ушу жерди берип атканда, текшерип атканда карабайсыздарбы? Ошол малда текшерип туруп, кол койбойсуңарбы? Оттуста мекемеге келип кол коюп, кызыл китепти берип, бул эжени дагы 50-60 миңге чыгаша кылып, өзүнүн убактын не кылып, коротуп, документи жасап бүткөндөн келип анан кызыл китепти жокко чыгарылбастан. Эми Кудай кааласа эжеке чечилет. Бул тиешелүү органдар көрөт. Көрсө сөзсүз чечилет. Чечилет. 35 миңге бүткөн дагы. Проекти дагы отдельно болгон. Отдельно 35 миңге бүткөн. 35 миңге бүткөн. Жанагы кызыл китептен 50-60 миңден сырткары да Проект, фундамент, засыпка. Эми мындай айтканда эжеке кыйла эле расход кылыптыр. 10 миң, 20 миң доллардын тегерегинде расход кылыптыр. 35 миңге проект жасаптыр. Кызыл китеп жасаптыр 50-60 миңге, анан фундамент куюптур. Эми ушуну айтам да, жер адистери. Ушу берерден мурун ушул эжени ушунча расход кылдырбастан. Ошо башында эле бербей коюш керек эле да. Мындай аягына келгенден кийин жок деп, башка эле бирөөлөр ортодон чыккандан кийин жокко чыгат деп мен ойлогон дагы эмесмин да. Келип туруп анан тааныш билиш болуп туруп анан жокко чыгып кеткени өтө туура эмес деп эле ойлойм. Мен ушундай ичим ачышып турат чындыгында. Эмне кылышымды деле билбейм ушул убакка чейин. Эми мындай эжеке, кыжалат болбоңуз. Мыйзам мурдагыдай бандит башкаруу жок. Бизде Кыргызстанда мыйзам иштеп атат. Кудай кааласа чечилет. Бул тиешелүү органдар көрүп калса обязательно бул сиздин проблемаңызды чечет. Эжеке кыжалат болбоңуздар. Буга мындай да.
Мен эме кылганда бул 20 жылдан бери тийишпей жүрдү. Эмнеге ушу мына 2 жылдан бери тийишип атат? Мен түшүнбөйт. Былтыртан бери. 2014'ten beri bir тийишип кеткен эмес. Келип туруп мен өзүнө да айттым, ошо талайдын. Келип туруп не фундамент куюлду, канча 2014'ten бери куюлуп турат. Не ошол убакка чейин не келбейсиң дедим. Документ бүткөндөн кийин келип атпайбы бул? Документ бүтө электе келбейби? Мына 2 жыл болду документти алганыбызга кызыл китепти. Ошондон кийин анан мынантип чыгып атат. Ошол биз ала элек болгонубузда да мен мынчалык күйбөйтмүн. Элдер мына ошол иштегендер келип мага кол коюп берип мынандай болот деп документальный болгондон кийин бул чыгып туруп тааныш билиш кылып туруп жокко чыгарып коюп атпайбы? Бягына эмне дешимди эле билбей калдым. Бягына сөз жок. Бул жагына тууган урутту токтотолу. Тааныш билишти токтотолу, урматтуу кыргыз эли. Акыретте да жооп беришиңиз керек бул кача. Ошого ким көрүп аткан болсо, видеону бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен жалгыз аскер. Ассаламу алейкум, рахмат.